Бек Борбиев, өзүмдө ары барып бери келдим. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бек Борбиев Курманайт майрам менен куттуктап, оорунун айынан көп жакындарынан айрылганын социалдык баракчасына жазды. Арапа күнүңөр менен. Курманайт тирүүлүктүн майрамы экен. Оорубагыла достор. Бул илдеттен көп жакындардан айрылдык. Бир айдын ичинде эле бир тууган тайекем, бир тууган бөлөмөн, анын аялы жеңебизден айрылып отуруп калдык. Өзүм дагы ары барып бери келдим. Азыр жакшы, шүгүрмүн. Жашоо улана берет экен. Кудай жакшы көргөнүн алып, калгандарыбызга эскертүү берди. Ден соолук иммунитетти бийик алып жүргүлө, деди окшойт. Көбүрөөк көчөгө, тоого чыгалы, үйдө олтура бербей сыртка чыгып кара жумуш кылалы, иштейли, кыймылдайлы. Албетте мунун баары ден соолук, деп жазды ырчы. Ырчынын көрөрмандары ага ден соолук каалашууда. Булак Арба KG сайты. Мекенди тарткан Бектемирге жана командасына ыраазычылык. Белгилүү журналист эжебиз Сүйүн Курманова мекен тасмасы тууралуу жылуу пикирин калтырды. 3-4 күндөн бери ушул кино тасма тууралуу ар кандай кеп болуп жатат. Башканы билбейм, мен жүрөгүм кысылып жаман болуп отуруп көрдүм. Чыны ушундай болуп жатпайбы? Мына кен деп кен казууга лицензияларды туш келде берип. Эми мына чаткалды, таласты, алабуканы аңтарасынан салып, көлдүн төбөсүн оюп, түпкүрүнө түшүп, жараткан жакшы көрүп ыроологон кайран журтубуздун айраны чыгып жатат. Тоо бузулуп, сел жүрүп, талаа түз какшып, жайыт жылаңачтанып, карагай кайың саргайып, бак таракты ылаң каптап, кайберен качып касиет кетти. Цивилизация өз перзентинин түбүнө өзү жетет деген шартта Кыргызстан экологиялык жактан артыкчылыктуу аймак эле. Соңку 10-20 жыл аралыгында кирдүү аяк баспай турган уникалдуу табигый коруктар, көркөмү көзүңө жаш айландырган жашыл төрлөр, бабаларыбыз баладай бапестеп, сыйынып келген көр жайлоолор тебелендиде калды. Фильмдин ал жак бул жагын билбейм, бирок ушул маселени көтөрүп чыккан үчүн эле ыраазы болушубуз керек. Азаматсыңар жаштар. Элдин негизги байлыгын коргоо силердин колуңарда. Бектемирге жана анын командасына чын дилден чыккан ыраазычылык. Булак Арба KG. Россиядан 22.440 кыргызстандык мекенибизге кайтты. 2020-жылдын 1-июлунан 31-июлга чейин Россиядан Кыргызстанга 35 чартердик авиакаттам жана 32 автобус менен 7986 жүргүнчү алынып келинди. Анын ичинде Россиянын 6 облусунан Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург областарынан келишти. 20 марттан 3 августка чейин Россиядан 22.440 кыргызстандык мекенине кайткан. Россиядан 93 авиакаттам жана Казакстандын аймак аркылуу Оренбург, Самара облустарынан 52 автобус уюштурулган. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаалдын начарлашына байланыштуу туруктуу авиакаттамдар жүргүзүлө элек. Россия Казакстан чек арасы жабык. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги жарандарды чыдамдуу болууга жана Россия Казакстан чек арасы тарапка барбоого чакырат. Булак Арба KG. Чыныбай Турсунбековдун кызы Айдай: атам миллионерлердин миллион карызы болот деп айтчу эле. Атам миллионерлердин миллион карызы болот деп айтчу эле. Бизге бизнести кантип баштаганын, кандай кыйынчылыктарга туш келгенин көп айтар эле. Бизди ошолордон сабак алсын дечи окшойт. Атамын айтканы боюнча, алгач 1996-жылы Европалык өнүктүрүү банктан $170.000 кредит алып, тилекке каршы анын $124.000 түрктөргө жетирип жибердим. Агамдын, бажамдын, өзүмдүн үйлөрүмдү күрөөгө койгон элем. Баарыбыздын акыбалыбыз кыйын кырдаалга кептелди. Тааныган кишилерден карызга алынган акчаны өндүрүшкө салып, карыздан кутулууга аракет кылдым. Кредиттен кредит алдым. Ошол мезгилде 148%га чейин алган учурларым болгон. Анан Туркияда элчиликте иштеген аксакалыбыз 40% менен кредит берип, ошону менен 2 жылда карыздардан кутулдум. Күн-түн дебей иштеп, 2 жылда дагы 100 тонналык тегирмен курууга жетиштим. Ал учурда иштин көптүгүнөн үйдөн саат 6-да чыгып, кечинде 11-де кайчубуз. Маңдай тер менен Акун фирмасын бутка тургуздук. Мен Акунду 13 жыл башкардым. Ал аралыкта ишкананын ичинде 9 фабрика ачтык. Германиядан кыска макарон чыгарган, Италиядан спагетти чыгарган, Кытайдан кесме чыгарган жабдууларды алып, өндүрүштү күчтөндүрдүм. Айтор жыл сайын ашып кетсе 2 жылда бирден фабрика ачып, 13 жылда 9-га жеткирдик. Үзүрлүү иштеген экенбиз. Чакан аралыкта өндүрүштөгү лидерге айландык.
Апам 2000-жылы биринчи чоң 2 миллион 400 миң долларлык кредит алганын көп эскерчү. Ал кредитке немецтердин технологиясы менен иштей турган макарон фабрикасын курушкан. Бул чоң суммадагы кредитти алыш үчүн ошол кездеги иштеп жаткан бардык компанияларын күрөөгө коюшкан. Апамын айтуусу боюнча бул кредитти алганга каршы болгонун, бирок атам биз бул кредитти тобокелчиликке салып албасак, компанияны өстүрө да, өнүктүрө да албайбыз дегенинен поручитель болуп кол коюп берген. Бирок ошондогу колунун калтырганын көпкө чейин унута албай жүрдү. Атам түзүп кеткен компаниялар өлкөдөгү ири налог төлөөчү ишканалардын катарында жылына 200 миллион сомго чейин бюджетке акча которушат. Жыл сайын жылдын жыйынтыгын чыгарган чогулушта атам дайыма компанияда иштеген жумушчу кызматкерлерге ыраазычылык билдирип, алар жеке эле өз үй бүлөлөрүн бакпай, өлкөнүн өнүгүшүнө да чоң салымын кошуп жаткандарын, анткени бюджетке төлөнгөн налогтун эсебинен эле пенсия, пособия мугалимдер менен врачтарга айлык алаарын айтчу эле. Булак аргумент KG. Гүлжайна Атаканова: Анжеликадай депутаттар керек, аттанса колдоп чыгам. Сенин жасап жаткан жумуштарыңды көрүп, сендей күчтүү айым болгум келди. Акты деп айтыш керек. Аты жаман ооро Кыргызстанды каптагандан бери бир күн дагы өзүң үчүн убакыт бөлбөй, кыргыз элим деп күйүп жанып жүрөсүң. Чынын айтканда сага кыргыздын баатыры деген наам бериш керек. Миңдеген адамдар вирустан коркуп үйүнөн чыкпай жаткан күн да болду. Эмне Анжеликага оору тийбей турган жаны темир беле, бирок өз өмүрү коркунучта болсо дагы элим деп тыпылдап жүгүрү иштеп жүрөт. Мен бир нерсени баса белгилеп айтат элем. Анжелика миллиондогон адам өмүрүн сактап калганга көбүрө болду. Бул жумушту баштабаса, жасабаса билбейм, дагы канча адам өмүрүнө коркунуч келет эле. Анжелика мен депутаттыкка барбайм, жаш кандидаттарды колдойм дептир. Бирок кыргыз элине Анжеликада эр жүрөк, күчтүү, эч нерседен коркпогон, кыргыздын көйгөйүн чечкен депутаттар керек. Анжелика депутаттыкка аттанса өзүм колдоп чыгам деп жазган Куудулайым. Булак аргумент KG. Турсунбай Бакир уулу: Багат элем. Ал апасынын сөзүнө кирип, балдарымды көрсөтпөй жүрөт. Коомдук ишмер Турсунбай Бакир уулуна кечээ катталуучуларынын бири жеке баракчасына актриса аялыңыздан балдарыңызды да ушинтип багасызбы деген суроо узатып төмөндөгүдөй жооп алды. Багат элем, бирок ал апасынын сөзүнө кирип, балдарымды көрсөтпөй жатат. Аллахым ага жана апасы менен агасына акыл эс менен ыйман берсин дейт дин таануучу. Булак аргумент KG. Асема чет өлкөгө көчүп кетүү ниети бар экенин билдирди. Чет мамлекетте жашап аткан үй бүлөлөр менде подпискамда барсыздарбы? Кыргыздар негизи бардык жактан ийкемдүү келебиз, бирок адамдын укугун коргой алган Америкадан сырткарыда өлкөлөр бар да. Кайсы жакта турасыздар? Шарттары: билемин, чет жакта мекенибизди сагынып, ошол жактын жараны болуп саналган үй бүлөлөр көп. Өспүрүмдөр тапшыруу мезгилде кеткен ыңгайлуу же мектепти бүтө элек жаштайынан көчүп кетүү дуруспу дейт Асема. Булак аргумент KG. Бирбол партиясы Бакиевдин кызы боюнча жооп берди. Коомчулукта Бирбол саясий партиясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун командасынын катарындагы Сымбат Маратбек талкууга алынууда. Айрым маалыматтарда ал Курманбек Бакиевдин кичүү иниси Марат Бакиевдин кызы экени айтылат. Бул кептерге Бирбол саясий партиясы үн катып, Сымбат Маратбек партиядан депутаттыкка талапкер эмес деп билдирет. Мындан сырткары ал жетектөөчү кызматты ээлебегени жана партияны каржылоо саясатына эч кандай тиешеси жок экени белгиленет. Бирок ошол эле учурда ал Курманбек Бакиев менен байланышы бар же жогун так айткан жок. Ал штабтагы катардагы кызматкер. Сымбат Маратбек Бирбол саясий партиясынын штабына маектешүүнүн негизинде катардагы кызматкер катары кабыл алынган. Кызматкерди кабыл алып жатканда партия алардын ата тегине, жерине, улутуна маани бербейт. Биринчи кезекте адамдык сапаттарына, билимине, тажрыйбасына басым жасалат. Сымбат Маратбек Германиядагы Лейпциг университетин аяктаган. Эл аралык экономика, бизнести башкаруу жана энергетика боюнча магистрдык диссертациясын жактаган.
МГИМОдо эл аралык мамилелер боюнча бакалавр даражасын бүткөн, көптөгөн эл аралык премияларга татыган, ошондой эле изилдөөлөр менен алектенет, 5 тилде эркин сүйлөйт. Социалдык тармактарда жарыяланган маалыматтар биздин атааңдаштардын партиянын беделин түшүрүү аракети деп эсептейбиз. Сымбат Маратбек тууралуу маалымат Twitter социалдык баракчасындагы фейк аккаунт аркылуу жарыяланып, каралоо кампаниясынын башталганы саясатка жаңы күчтөрдүн келүүсүнө каршы иш жүрүп жатканын далилдеп турат. Учурда эл анын ичинде шайлоого аттанып жаткан ар бир партия талапкерлер мамлекеттен шайлоонун таза өтүүсүн талап кылып келебиз. Биз бардык саясий күчтөрдү шайлоонун таза өтүшүн өзүбүздөн баштоого чакырабыз. Оппоненттерди каралоодо моралдык, этикалык эрежеден чыкпайлы, күнөөсү жок балдарды саясаттын ыплас оюндарынын курмандыгы кылбайлы деп айтылат партиянын расмий маалыматында. Булак аргумент KG.